Babam менен babam дос болгон, бул туугандык сантиң жылдап коштолгон. Эч кандай күч ала албаган тартып, эч бир байлык ала албаган сатып. Сезимдер бар, бул не деген бакыт, деп казактын калк акыны Мухтар Шаханов кыргыз-казак достугун даңктап ыр жазган. Ырасында кубанычыбызды да, кайгыбызды да тең бөлүшүп келген эгиз элбиз. Казакстан Республикасында болуп өткөн кайгылуу окуядан кийин бүтүндөй дүйнө коомчулугу колунан келген аракетин жасап, жардамга кол сунууда. Кыйын кырдаалга кептелген калкка жакшы сөз, боорукерлик, тилектештик сезим менен таяныч болуп, моралдык колдоо максатында 112 демилгеси көтөрүлгөн. Анын алкагында 112 сааттык үзгүлтүксүз түз эфир уюштурулуп, дүйнөнүн түгөл бурчу менен байланыш түзүлүп, эфирге кайдыгер эмес жарандар, көрүнүктүү инсандар, өнөр адамдары келишип тилектештигин билдиришүүдө. Сиздерге Кыргыз элине туускан, онун урметтүү президенти Садыр Жапаров мырзага көп рахмет. Менин алдымда жаңа Султан Раев байкемиз сүйлөп жатты. Ол кишини де жакшы билебиз. Расмий өкмөт жардамын көрсөтүп атат. Биз кандай жардам көрсөтө алабыз деген суроого жооп бериш үчүн биз ойлонуп отуруп ушундай демилге көтөрдүк. Биз жалаң моралдык анан маалыматтык колдоо деп эсептейбиз. 112 саат бою бул түз эфир. Түз эфирде биз алып баруучулар, 10дон ашык алып баруучу эфирди жүргүзөт. Конокторубуз бар, 100дөн ашык дүйнө жүзүнөн байланышка чыгып атышат. Биздин мекендештер, ошол эле казак элинен да активисттер, блогерлер бизге байланышка чыгып, ушул ордунан болуп жаткан баягы маалымат берип жатышат. Ошол эле учурда өзүнүн ыраазычылыгын билдирип жатышат. Кыргыз бауырлар, чоң рахмет деп ушундай комментарийлер жазып атат. Түз эфир 15 апрель күнү саат 15-те башталган. Болжол менен эсептегенде азыркы учурда эфир 65 саатка жетип калды. Кыргызстандын убактысы менен казактын убактысы 1 саат эле айырмасы бар. Эфирге чыгуу мүмкүнчүлүктөрү жакшы эле. Ал эми океандын ар жагындагылар, биздин мекендештер, биз да баягы колдоо сөздөрүбүздү айтат элек. Башка өлкөдөгүлөр, баягы Европа өлкөлөрүндө 3-4 саат, 10 саат, 12 саат айырмалык, ошолор үчүн дагы аларга да мүмкүнчүлүк түзүлсүн деп түнкүсүндө иштеп атабыз. Абдан оор чынында. Түнкү сменге келген алып баруучулар, биздин операторлор ушул жерде баягы демилге чүттөп, ыкчарчылыктын негизинде иштеп атышат да бардыгы. Эч кандай биякта каражат жок, же болбосо бир кандай бир каражатка кызыктар адамдар жок. Жалаң ушул ыкчарчылык, чынында жардам берем деген адамдар да. 112 демилгесинин Facebook'та жана Instagram'да атайын баракчалары да ачылган. Андыктан баракчага катталып, маалыматтарды бөлүшүп, жакшы тилек пикирлерди билдирип, сиздерди да колдоого алууга чакырабыз. Керемет Сабыржанова, Алмаз Турузбаев, Нурзат Биктурсун кызы, Замана студиясы.